Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин студенттери менен окумуштуу окутуучулары эми өздөрү ойлоп тапкан жаңы сүт азыктарын жеке ишкерлерге сата алат. Аталган жогорку окуу жайында 2017-жылы технопарк структурасы түзүлүп, окуу жайдан иштелип чыккан азыктарды өндүрүшкө чейин чыгаруу максаты коюлган. Андыктан окутуучулар менен студенттердин сүт азыктарынын жаңы өндүрүшүнө жана документациясына университеттин жетекчилиги колдоо көрсөтүп, иштөөгө бардык шарттарды түзүп беришкен. Жыйынтыгында ишкерлер менен келишим түзүлдү. Бүтүрүүчүлөр жогорку мындай деңгээлдеги бүтүрүүчүлөр болуп атат. Анткени биз окуу программасын Европадан аккредитациядан өтүп, мугалимдерди кайрадан окутуп, жаңы жабдыктарды лабораторияга коюп, ошону азырда көрсөңөр болот. Лабораторияны абдан жогорку деңгээлде окуу процессин уюштуруп жатабыз. Анар Мамбетова өндүрүү заводунда көп жыл бою технолог болуп иштеп келген. Ал өзүнүн тажрыйбасын студенттерине бөлүшүп, быштак, сыр сыяктуу ар түрдүү сүттөн жасалчу азыктарды ойлоп табышкан. Учурда дархан жана мумалак деген аталыштагы жаңы азыктарынын технологиясын иштеп чыгышты. Алардын өзгөчөлүгү экологиялык таза жана ден соолукка пайдалуу. Ошо дархан сыры негизи 10 күндөн өйдө сакталат. Себеби бул жалаң гана табигый алынган азыктар колдонгон. Мындайча айтканда органикалык азык болуп эсептелет. Студенттердин билим деңгээлин жогорулатып, теорияны практика менен айкалыштырып, өндүрүшкө жеткирүүгө Германиянын эл аралык кызматташуу боюнча коомунун салымы чоң. Анткени федералдык өкмөттүн атынан университеттин техникалык жабдууларын заманбап үлгүдө жаңылап беришкен. Долбоордун негизинде орто жана жогорку профессионалдык билим берүүнүн сапатын жогорулатып, өндүрүшкө жеткирүү планын максат кылышкан. Сотрудничаем с КГТУ мы уже вместе. Биздин долбоор 10 жылдан бери ишке ашып келет. Негизги максатыбыз орто жана жогорку билимдүү студенттердин окуусунун сапатын жогорулатуу жана аларды практика менен айкалыштырып, өндүрүшкө чейин жеткирүү. Ошондой эле тамак аш продукцияларын жакшыртуу да камсыздалган. Мунун негизинде Орто Азиядагы жогорку окуу жайларынын студенттеринин профессионалдуу иш алып баруусуна бардык шарттарды түзүп берүүдөбүз. Бүгүнкү күндө техникалык университеттин студенттери менен окутуучулары тарабынан жасалган сапаттуу нукура азыктардан куралган тамак аштар ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн катарын толуктоодо. Эң негизгиси ден соолукка зыяны жок жана баасы арзан. Сайрагүл Полотова, Элдар Анаркулов, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.